Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз онлайн курста Санарип академиясынын онлайн курсу VideoScribe программасы жөнүндө сабак өтөбүз. Аны кантип катталабыз жана кантип колдонобуз, ошол жөнүндө биздин видео урокто бардыгын түшүндүрүп, өз алдыбызча видео урок жасап көрөбүз. Анда биринчи бул программа бизге эмне үчүн үйрөнүшүбүз керек жана эмне үчүн пайдалуу, ошол жөнүндө бир видео көрсөтүп кетейин сиздерге. Бул жерде ушул программада жасалган видео. Бул жерде үнү дагы бар, кааласаңыздар. Бул жерде эжекебиздин үнү акырын чыккан. Негизи сиздер да үндү коштоп жазсаңыздар болот. Бул презентация ар кандай конкурстарда сизди PowerPoint эмес, мындай креативдүү презентацияларды жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул программа азыр өтө популярдуу жана сонун презентациялар жасаса болот. Анда бул программаны үйрөнүүнү улантабыз. Биринчи бул программаны VideoScribe англис тилинде, орус тилинде VideoScribe деп биз кадимки эле Google Chrome'го же Яндекске өзүбүз сайт жазган жерге ушинтип издесек, бул жерде VideoScribe скачать бесплатно, последняя версия деп чыгат. Ушул жерге кирип, биз ал программаны көчүрүп алышыбыз керек. Көчүрүп ал сайтка киргенибизде мынтип чыгат. Анан биз скачать деген кнопканы бассак, мындай эки көрсөткүч чыгат. Эки баскыч чыгат. Скачать деген бул жерде ошо Windows операциондук системасынын Windows 7, 8, 10 версиялары. Анан бул жерде разряддар жазылган, мына жерде 32, бул жерде 64. Эми сиздин компьютериңиздин разряды 32 болсо, бул жакты басасыз. Эгер сиздин компьютериңиздин разряды 64 болсо, бул баскычты басасыз. Эми сиз басканыңызда бул жерде VideoScribe программасы көчөт. Бул жерден. Анда сиз эгер компьютериңиз 32 разряд же болбосо 64 разряд экенин билбесеңиз, анда бул жерден ага дагы көрсөтүп коелу. Мой компьютерга кирип, поисктан бул жерден свойствага кирип, бул жерде мына тип система дегенде 32 разряд же болбосо 64 разряд деген жазуу болот. Ошону карап көрүп, сиз ушунун бирөөсүн тандашыңыз керек. Эгер 32-ни тандасаңыз, бул жака көчөт. Андан кийин ал программаны установка кылышыбыз керек. Установка басканыбызда көчкөн программаны запустить деп чыгат. Запустить дегенди басып, программаны установка кылсак, биздин рабочий столдун мондой логотиптеги VideoScribe деген программа чыгат. Эгер ушул чыккан болсо, демек биз программаны ийгиликтүү установка кылган болобуз. Бул программага киребиз. Установка кылгандан кийин биз кирсек, бул жерден программа бизге аккаунт сурайт. Бул жерге электрондук адресиңизди жазып, паспорт паролуңузду жазып, бул жака киришке аракет кылбаңыз. Себеби сизде аккаунт жок. Бул программанын системасында, ошон үчүн бул кызыл стрелка көрсөтүлгөн new account. Биз жаңы аккаунт ачышыбыз керек. Анда ошол стрелка көрсөтүлгөн бөлүмдү басабыз. Басканыбызда бул жерден негизи англис тилинде чыгат, бирок мына кызыл стрелкалар көрсөтүлгөндөй орус тилине которуп алсак болот.
эскерте кетейин, бул программа только телефондо эмес, только компьютерде иштейт, телефондо иштебейт. Бул жерде мына перевести на русский язык дегенден бул жерден ошо биз колдонгон браузер орус тилине которот. Андан кийин бул жерге аты жөнүбүздү жазып, электрондук поштабызды жазып, андан кийин кайрадан электронный поштабызды 2 жолу жазабыз. Бул жерге пароль коебуз. Эч качан паролуңузду унутпаңыз. Жана кайсыл электрондук поштаны жазганда да унутпаңыз. Себеби азыр программага киргенибизде ушул электрондук пошта жана ушул паролду терип киребиз. Ошон үчүн эгер бул жерге паролду койсоңуз, унутпай турган пароль коюңуз, 6 символдон турган. Андан кийин бизге каттоодон өткөндөн кийин бизге программа бесплатно 7 күн акысыз колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн биз 7 күн сонун роликтерди жасап алып, эгер 7 күндөн кийин да кайрадан колдоном десеңиз, анда башка электрондук почта менен дагы бир жолу катталсаңыз, дагы кайрадан 7 күн бесплатно колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Мына мындай чыгат: ваш бесплатный пробный аккаунт готов деп. Андан кийин бул сайтты жабып, кайрадан рабочий столдогу видеоскрайп программасына кайрадан киребиз. Биз электрондук поштабызды жана паролубузду ушу жерге теребиз. Андан кийин бул жерден логин дегенди басабыз. Программа ачылды. Программа ушундай ачылат. Андан кийин бул жерде Great New Scribe деп турат. Бул жерден ушул жаңы баракча ачып, видеолорду жасаганды баштайбыз. Анда мен сиздерге бир кичинекей болсо да ролик жасап көрсөтөйүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй программага кирип атамын. Мен бул программага каттоодон өткөнмүн, көчүрүп алып. Ошон үчүн мен өзүмдүн электрондук каттоодон өткөн электрондук поштамды жазып, бул жакка кирем. Бул жакка паролду жазамын. Ушу каттоодо койгон паролумду тилекке каршы бул программа англис тилинде иштейт. Андан кийин логин басам. Мына программа ачылды. Эми бул жерден мен жаңы Great New Scribe деген бөлүмдү бассак, мына актай барак ачылат. Бул жерде бизде кандай инструменттер бар. Эми бул жерде биз музыка кошо алабыз. Музыка каалаган музыкаңызды ушул видеоролик кетип жаткан учурда бул болсо сиздин үнүңүздү жазат. Бул болсо кадимки ушул фонду боёйт. Мисалы аркасы ак барак эмес, башкача цветте болсун десеңиз, мына бул цветте жасайт. Андан кийин бул кол, сиз ушул тартып аткан нерсе, сиздин видеоролигиңизди кааласаңыз кол менен тартса болот, кааласаңыз ушул өзгөртүүлөр менен каалаган тартсаңыз болот. Азыр биз колду тандайбыз жана биз түзгөн ролик, анимация ушул кол аркылуу болот. Бул жерден болсо ушул биздин ролигибизге керектүү сүрөттөрдү коебуз. Бул жерден текст жазабыз жана бул жерден чат. Бул жерде сиздерге эмне керек? Анда келиңиздер, биздин өзүбүздүн бул жерден англис тилинде ушу биздин тематикабызга тиешелүү нерселер бар. Мисалы, бул жерде булдингке кирсек, имараттар бар. Каалаган зданиябызды койсок болот. Мисалы, келиңиздер мектеп жөнүндө ролик тартайлы, анда бир имаратты тандайбыз бул жерге.
Андан кейін бұл тексттен тандайбыз. Бұл жерге менин мектебим. Мисалы, бұл жерде кириллица чыгышы бир аз кыйын, бирок бұл жерден шрифттерден бирөөсүн тандап, өзүңүздүн компьютериңиздан бирөөсүн плюсту бассаңыз, кириллица дагы бул жакта чыга баштайт. Да, менин мектебим. Андан кийин бул жерде птичканы басабыз. Тилекке каршы ушул кириллица чыгуусу бир аз кыйын. Ошон үчүн тексттер анча көрүнбөшү мүмкүн кириллицада, жакшы шрифттер. Бирок жакшы аракет кылып изденсеңиздер, сонун шрифттер тапса болот. Анда бул менин мектебим. Андан кийин дальше кетебиз. Ушул кыймылды сиз мышка менен эле жылдырып, бул жака жылдырсаңыз, бул кийинки кадрга мүмкүнчүлүк берет. Андан кийин кайрадан бул жерге картинкага келебиз. Эми адамдардан тандап көрөбүз. Мына кызыктуу, мен мектепке баратам деген образ жараткан адамды койсок болот. Жолусун мугалимди коелу. Бул жакта окуп жаткан мугалим. Мисалы, бул программаны үйрөнүп аткан Санарип мугалим. Ушул жерден Санарип мугалим бул программаны үйрөнүп өтө кубанып атат, эми колдоном деп. Андан кийин бул жерде мисалы технологияны тандасак, технологиянын сүрөттөрү чыгат. Бул жерде адамдарды тандасак болот, аял кишилерди тандасак болот. Өзүбүз каалаган тематикада издеп ушул жактан койсок болот. Бул жерден мен коллегаларды коем. Бул үй бүлөнү тандаса болот. Мисалы, бул мышка менен эле жылдырып, сонун анимация түзсө болот, эгер сиздин сценариңиз жакшы болсо. Бул коллегалар, бул болсо биздин Санарип мугалимибиз сабак учурунда же болсо сабактан кийин ушинтип биздин өзүбүздүн тематикабызга жараша сонун сүрөттөрдү коюп, мисалы жомокторду, ар кандай сценарийлерди, конкурстарды өзүн тааныштырууда ушинтип сонун сценарийлерди койсок болот. Андан кийин эгер муну туура эмес коюп алсаңыз, клавиатурадан Delta удалить деп бассак, птичканы коебуз, бул жерден өчөт. Андан кийин коюлган бардык сүрөттөрдү бул жерден көрө алабыз. Бул жерден плейди бассак, бул жерде биздин ушул акыркы коюлганыбызды көрсөтөт экен. Анда биз башынан коюп көрөлү. Башынан кандай көрүнөт биздин кичинекей ролигибиз. Мисалы, бул жерде менин мектебим. Бул болсо Санарип мугалим. Албетте ушинтип ролик чыгып атканда сиз музыка кошсоңуз болот. Жана
өзүңүздүн сүрөттөрдү да кошсоңуз болот. Эми бул жерден бул жакка мисалы бул мектептин сүрөтү өтө бат чыгып жатат, акырын чыгыш керек. Мен болсо мектеп жөнүндө маалыматты үнүнө окушум керек деп айтсаңыз, анда бул жерден кирип, мына жерден кирип, анын мөөнөтүн узартып койсоңуз болот. Бул жерден секундасыны көбүрөөк койсоңуз акырын тарта баштайт. Андан кийин сиздер бул жерден музыка коебуз. Каалаган музыкаңызды. Аэропорт жөнүндө же болбосо ошол өзүңүздүн тематикаңызга туура келген музыканы тандап, бул жерден фитишканы басабыз. Программа өтө качественный жасайт, ошон үчүн анын мегабайты чоң болушу мүмкүн. Кичинекей роликте дагы 200-300 мегабайт болушу мүмкүн. Ошон үчүн аны YouTube'га жүктөп, андан кийин көрсөтсөңүз же болбосо компьютериңизде өзүндө сактасаңыз болот. Азыр мисалы жүктөп, өзүнү WhatsApp группага жөнөтө албайсыз, размери чоң, ошон үчүн аны YouTube'га жүктөсөңүз болот. Андан кийин бул программаларда андан тышкары эмне кыла алабыз? Эгер сизге тартып аткан колду өзгөртөм десеңиз, бул жактан өзгөртөсүз. Башка кол менен тарта турган кылсаңыз, мондой тарта турган кылсаңыз деле болот. Же болбосо булдай кылсаңыз дагы болот. Бирок эң жакшысы кол менен тартылган экен. Ошон үчүн ушуну тандадык. Андан кийин биз бул жактан өзүбүздүн сүрөттү кантип кошсок болот. Сиз эгер слайд-шоу жасап аткан болсоңуз, бул жерден бул сүрөттөрдөн эмес, өзүңүздүн сүрөттү кошом десеңиз, анда бул жактан сүрөтүңүздөн знакты басып, компьютерден көрсөтүлгөн сүрөттү белгилеп койсоңуз, мисалы Маша Медведь. Сүрөтүңүз бул программага көчөт жана сиздин сүрөтүңүз да ошол слайддын ичинде пайда болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми аны чылдырабыз кармап мышкада. Мисалы биздин коллективибиз ушул мультфильмди көрүп жатат деп бул жерден чоңойтуп, кичинертип көрсөңүз болот. Мына кандай тартылат экен. Эми өзүбүздүн ролик ушундай жасалды. Бул эми сиздер өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жараша туулуп өскөндөн баштап, мисалы конкурстарга катышып атканда ошондой маалымат керек болсо, өзүңүз жөнүндө ошол окуу жайларды бүткөнүңүздү, жетишкен ийгиликтериңизди ушул программада креативдүү башкача сонун кылып көрсөтсөңүз болот. Андан кийин микрофонду бул жерден бассаңыз, бул жерде кызыл точка пайда болот. Аны басып, үндү жаза баштасаңыз болот. Секундасы бул жерде азыр биз сүйлөгөнүбүз бул роликке жазылып баштады. Стопту басабыз. Эгер ролик туура эмес жазып алсаңыз, бул жерден удалить кылып, бул жерден кайрадан ошол сөздөрдү башынан аудиозапись кылып, кайрадан баштап тартсаңыз болот. Эми бул түзүлгөн кичинекей анимациялык ролигибизди кантип сактайбыз? Анда бул жерге киребиз. Save Export бул жерден сактайбыз. Бул жерге киребиз. Export to file деген бул жерде стрелкада. Бул жерге аталышын жазып,
Бул жерге киребиз. Өзүбүздүн папкабыз ачылды эми. Эми аны сохранить деп басабыз. Сактоо бир көп мүнөттөн алышы мүмкүн. Эгер сиздин ролик, анимациялык ролигиңиздин мөөнөтүнө байланыштуу сактоо мөөнөтү ар кандай болот. Бул жерден башынан сактап көрөбүз. Негизи загрузка башталыш керек болчу. Бул программа өзгөчө креативдүү. Мисалы YouTube'дан бул программаны өтө сонун роликтерди колдонушат. Сапаттуу көрүнөт, мындай башкача креативдүүлүк көрүнөт. Андан тышкары бул программада сиз презентацияны да жасасаңыз болот өзүңүз тууралуу. Андан тышкары кичинекей анимациялык ролик тартсаңыз да болот. Бул жерде болсо YouTube'дан бөлүшсөңүз болот. PowerPoint'ка жөнөтсөңүз болот, импорт кылып, анан бул жерде дагы сактаса болот. Мен адашып турмун, ал жактан роликти өзгөртүүчү форматын сактаса болот. Бул жерден болсо, как видео форматта сактаса болот. Жана муну өзгөртө албайсыз. Кадимки готовый ролигиңизди ушул жерден сактайсыз. Тиги жактан болсо, сиз кийин кайрадан кирип өзгөртө турган форматын тандайсыз. Мисалы ролигиңиз бүтпөй калды. Бирок аны эгер бул жактан сактасаңыз, анда ролигиңизди кийин эртеси күнү уланта бересиз. Эгер бул жерден сактасаңыз, анда сиз ролигиңиз видео форматта болуп уже бүтөт. Анда биз бул жерден сактап көрөлү. Бул жерде сакталган папканын атын айтып жатат. Санарип рабочий user рабочий столдо санарип деген папкага сактап жатат. Бул жерде ошо размерлерин көрсөтсөңүз болот, форматтарын көрсөтсөңүз болот. Андан кийин бул жерден окейди бассак, мындай загрузка болуп, биздин ролик ушинтип видео форматта сакталат. Бул загрузка ушул жерге чейин келиш керек. Андан кийин биздин видеоролик даяр болот. Видео форматта. Сиз аны YouTube'га жүктөп, же өзүңүз материал катары колдоно баштасаңыз болот. Анда бул программаны көчүрүп алып, бардыгыбыз колдонгонго аракет кылайлы. Сонун жаңы программа. Интернетте англис тилинде сонун сабактары бар. Андан тышкары түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, жазып койсоңуздар, жооп бергенге аракет кылам. Барыңыздарга ийгилик.